Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, предмет Манас таануу, окутуучу Кайкиева Үлпат Тагайбековна, КМКнын Өлеке 20 тайпасынын студенти Сыргабаева Айжүрөк Тагайбековна. Кайтарым байланыш, тема залкар инсандар, Саякбай Каралаевдин өмүр чыгармачылыгы. Саякбай Каралаев 1894 жылы 7 сентябрда Ысык көлдөгү Ак Өлөңдүн Семиз белинде кедей адамдын үй бүлөсүндө туулган. 1930 жылдардын баш чендеринен тартып Каралаев манасчы катары коомчулукка билинип, 1935 жылдан тартып андан эпостун тексттери жазыла баштайт. 1936 жылдан тартып артисттикке өтүп, 1939 жылы Кыргыз СССРинин эл артисти деген ардактуу наам берилет. 1938 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болуп, кыргыз искусствосунун Москвада өткөн 1-декадасынын жана андан кийинки декадалардын катышуучусу. Анын советтик кыргыз маданиятын өнүктүрүүдөгү орчундуу эмгеги жогору бааланган. Саякбай жалаң гана манасчы эмес, жалпы эле кыргыздын озеки көркөм чыгармачылыгын мыкты билген, көптөгөн үлгүлөрүн өзү да аткарган адам болгон. Саякбай Каралаевдин элеси Кыргыз Республикасынын 500 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн.